2 жума суук тамак жей. Балык боюнча балык да. Балык деле фастфуд көп. Фастфуд аябай көп. Анткени мындай ресторанга барсаң аябай кымбат. Мына ушинтип студенттерибиз баарына кайыл болуп, билимге умтулуп, чоң даярдык менен барган Гаага Амстердам менен Роттердамдан кийинки Нидерланддардын ири шаарларынын бири. Анда 5 миллиондон ашуун калк жашайт. Бул шаарда Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык соту жана эл аралык кылмыш сотунун башкы кеңсеси жайгашкан. Ала Тоо университетинен 5 студент Гаага шаарында эл аралык кылмыш укугу деген темада өткөрүлгөн мелдешке Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу барып келишти. Окутуучулар окуу жайда мыкты билим үчүн түзүлгөн шартка жараша студенттери жылына бир нече жолу ушундай эл аралык мелдештерге катышаарын сыймыктануу менен айтышат. Бул жылы 2 негизги Европада өтө турган иш чарага катышышты. Бул Нюрнберг муткорту жана Гаагадагы кылмыш укуктук трибунал боюнча дүйнөлүк юридикалык факультеттер арасындагы жарышуу конкурска негизинен 18 команда менен беттешүү өткөрүштү жана өзүнүн белгилүү деңгээлде жакшы баягы даярдыктарын көрсөтүштү да. Аталган окуу жайда студенттер 4 тилде кыргыз, орус, англис жана түрк тилдеринде билим алышат. Анын ичинен сабактардын 60% англис тилинде өткөрүлгөндүктөн студенттер эл аралык мелдештерге катышууга мүмкүндүктөрү чоң. Анткени бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы эл аралык алкакта башка өлкөлөр менен башка коомдук уюмдар жана инвестициялык уюмдар менен иштөөгө кызыктар. Ошондуктан ал уюмдар менен иштеш үчүн эң ириде ошол уюмдардын иш кагаздарын жүргүзгөн тилде сүйлөй билген адистерди жетиштирүү өтө актуалдуу болуп саналат. 8-9 конкурстарга катышат биздин студенттерибиз жылына. Белгилүү кетчү жагдай студенттер үчүн бул мелдешке даярдануудагы эң чоң тоскоолдук Кыргызстандын юридикалык факультеттеринде эл аралык кылмыш иши окутулбагандыгы болгон. Андан сырткары Кыргызстан эл аралык кылмыш иш сотунун мүчөсү болбогондуктан ал жерде желегибиз да жок деп умсунган жаштар келечекте ошол жерде биздин желегибиздин болушуна кам көрөбүз дешет. Кыргызстанда негизи эл аралык кылмыш иши сабагы өтүлбөйт. Биздин университетте да жок. Өзүбүз интернет аркылуу эле даярдандык. Көп китеп окудук. Бир күндө эле 10 китептен окуп чыктык биз ар бирибиз. Башка мамлекеттер, Европадан келген мамлекеттер, алар деген бул таймашка даяр болуп 1-2-3 жыл даярданып анан келишет. Башка өлкөнүн студенттери жана биздин студенттердин арасындагы айырма аябай чоң болду. Анткени аларды деген атайын адистер даярдаган. Биз үчүн бул эл аралык кылмыш иши боюнча сотунун процесси менен биз үчүн бул эң биринчи таанышуу болду. Ошол жерде Кыргызстандын флагы, башка тайпалар келип сурап, флагын көрсөтпөйсүң десе, биздин флагыбыз жок болот да. Ошол учурда эмнегедир мен бир аз өкүндүм. Ар бир раунддун аягында судьялар бизге жакшы сүйлөгөндөрүбүздү, жакшы аргументтерибизди көрсөтүп атышты, жакшы айтып атышты. Бул суд тартибин үйрөтүү максатында дүйнө жүзү боюнча студенттерди чогултуп алып ошол жерден таймаш өткөргөн жерге барып келишти. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп аткан өтө сыймыктуу нерсе. Ал эми ата-энелер балдарынын мыкты билим алып, аны чет өлкөдө бөтөн тилде коргой алышканына кубанычтары чексиз. Ошол эле учурда эл аралык деңгээлдеги жаштардын жакшы саамалыктары тиешелүү мекемелер тарабынан эч кандай көңүл бурулбай калгандыгын да аташты. Биз үчүн ата-эне катары абдан чоң кубанычтуу жана сыймыктуу окуя болуп отурат. Булар келечекте юрист бололу деген максатта өзүнүн адис кесипкөй катары чоң аракеттерин жүргүзүп, эмитен баштап аракет кылып атканына жараша бир каражат же болбосо кандайдыр бир көңүл бурулган жок мамлекет тарабынан. Муткортто негизинен ролдор экиге бөлүнөт. Бул үзүлдөөчү жана спикер. Биздин командабызда 2 үзүлдөөчү жана 3 спикер болду. Мен спикердин бири болдум. Менин өзүмүн ролум бул жактоочу жагынан спикер болдум. Эң чоң сыймык жетишкендик бул эл аралык адвокаттар ассоциациясына мүчө деген сертификаттарды алып, алар эл аралык
адвокаттар ассоциациясы буларды таанып, буларга кызыгып, ушундай сертификаттарды берип, эми булар эл аралык адвокаттар ассоциациясынын мүчөсү болушту. Калия Карыбекова, Эдил Абдылмежинов, Толгунай Турсунбай кызы, Билим жаңылыктары.